Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Адаттагыдай эле сизге бир эки маселе менен кайрылайын деп атам. Биринчи маселе, маалыматыңыз бар, 5-чакырылышта бир канча жолу маселе көтөрүлүп, 2013-жылы жана 2014-жылы удаасы менен ушу Улуу жана Кичи Памирге мен экспедицияны жетектеп барып, жеринде көрүп, ушу Памирде жашап аткан биздин кыргыз боордоштор менен пикир алышып келгенмин. Андан кийин өкмөт аракети менен ушул бир канча үй бүлөнү алып келди. Колунан келишинче шартын түзүп берүүгө башка аракеттерин жасап атат. Бирок акыркы күндөрү ошонун тегерегинде бир топ маселелер пайда болду да. Кээбирлер айтып атат, биз кайра кайтабыз дегендер бар экен. Шарт керек деп атыптыр. Ошондо айтылган, алып келердин астында бир чоң алайдан болобу, башка бир тоолуу аймактан болобу, мындай бир чакан айыл кылып шарт түзүп берсе, эми алардын турмуш тиричилиги мал менен гана. Мына ошонго ылайык. Эми азыр чыгып атат, коробка терип жүрөт бирөөсү дагы башка жерде жүрөт. Мындайча айтканда, алып келип алып, каралбай калгандай маанай жаралып атат да. Ошону бир колго алсаңыз, эми биз түшүнөбүз. Алар бүгүнкү күндө дипломатиялык жол менен мындай макулдаш менен гана келген. Толук кандуу Кыргызстандын жарандары азырынча боло элек. Бирок балдарын окутуп, кайра өздөрүнө жиберип, бир шарт түзүп берсек деген маселе.